Анын айткан аялын издеп бардык. İçimde ар кандай ой. Bir жагынан үмүт, bir жагынан түшүнбөстүк. Мен диагнозумду билем го. Бул эмне издеп жүрөм деп өзүмө өзүм суроо берип жаттым. Үйгө киргенде мен күткөндөй эмес көрүнүш ачылды. Ал аял супсулуу, орто жаштагы, жүзү нурдуу, жоолук салынган колунда теспе жай гана зикир айтып отурган экен. Бир караганда эле жүрөк тынчый түшкөндөй болду. Бирок мен киргенде ал көтөйсүз өзгөрдү. Мурдун тырыштырып, жүзүн буруп алды. Көздөрүндө көргүсү келбегендей бир белги. Жок, деди, жай, бирок катуу. Мен сени көрө албайм. Кечиктин го, күчүм жетпейт. Ал кекирип, эсинеп, тетире карап отуруп алды. Мен болсо ошол жерде шаалдырап калдым. Денемден тер чыгып, колдорум калтырап, эч нерсеге жол таппагандай болуп отуруп калдым. İçimde bir gana söz aylanıp жатты. Баары бүттүбү. Bir топ убакыт өттү. Акыры араң үн чыгарып, эже, эч кандай жол жокпу, дедим. Айлам куруду. Ал чыкпай отурду. Убакыт өттү. Өтө узактай сезилди. Андан кийин гана жай сүйлөдү. Багымдаттан кийин келчи, ошондон кийин көрөйүн. Ошол түн мага түгөнбөй койду. Уктап да кете алган жокмун. Убакыт өтпөй жаткандай. Акыры таңга жакын эле анын үйүнүн алдына барып отуруп калдым. Күттүм. Багымдат намазынын убагы кирди. Эшик ачылды. Ичкери кирсем, ал жай намаздын үстүндө теспесин кармап, мурдагыдай тынч отурган экен. Бул жолу жүзү башкача боло түштү. Терең, сырдоо. Ал мени карап жай гана айтты. Алып калсак болот окшойт. Жүрөгүм бир секирип кетти. Алды менен Кыргызстандагы ыйык жерлерге барасың, деди. Намаз окуйсуң, сыйынайсың, ыйлайсың, төгүлөсүң, суранасың, кыдырып кел. Бир аз токтоду да кошумчалады. Мен да барам, анан калганын көрөбүз. Бул сөздөр мага үмүт сыяктуу угулду. Эртеси менен самолетко билет алган күнүм эле. Бирок мен аны караган жокмун. Ал аял машина керек болот дегенде мен эч ойлонбостон макул болдум. Ошол эле күнү машинага отуруп, бош тарапка түн ичинде жолго чыктым. Бул сапар менин жашоомду өзгөртөрүн ошондо мен билген эмесмин.